Барлықтарға салам, қандайсыздар? Бүгін дағы ойда жоқ жерден түз эфирге шығуымды шештім. Сонун интервью болот бүгүн бизде эфирибизде. Ошондуктан кошулуңуздар. Бүгүн сиздерге бир чындап бир пример көрсөткүм келет. Эгерде угуп көрүнүп атсам, плюс басып коюңуздар. Наушник менен жакшы угуп атабы, көрүнүп атабы? Айта кетиңиздер. Кечирээк болуп кетти, конечно, Кыргызстанда уже жарым болуп кетти. Все же кандайсыздар? Стористеги жаңылыктарды көрдүңүздөр. Жакшы, Буйсайдына кандайсың, жакшысыңбы? Турциядан киришти. Ким кайсыл жактан көрүп жатат? Жаза кетиңиздер. Эртеңки марафон жөнүндө дагы сиздерге кыскача маалымат бере кетейин. Эртең бизде жаңы жашоого болгон 5 кадам деген марафон болот, бир күндүк. Орозо айында мен эрте баштаган жокмун, кичине убакыт өткөрүп жибердим, все же. Ооба, эфирге катышып бергиле. Өткөндө мен сенден, кстати, измена боюнча эфирди скрывать этип койгонмун. Акка кирип калбасын деп, нарын дейт, супер, Москва, ат башы, супер. Өзүм ойлонуп кеттим. Ошентип өчүрүп койгонмун, Алина, сен болбосо Мунараныкы аккаунт открытый экен, анан ал эфирге чыкса көрүнүп калыптыр, баарына канча адамды скрывать этип билбейм ошондой эфирди. Жөн аккага кирип калбасын деп, Мунара көзүн аккага кирип калбасын деп баарын өчүрүп койгом. Бул открытый эфир, менин баракчамда болгон эфирдин баары открытый. Ош дейт. Круто. Рамазан айында эмне ойлосом экен, Екатеринбург дейт, супер. Эмне ойлосом экен, кандай кылсам экен деп аябай көптөн бери ойлонуп жүргөмүн. Мына ошол нерсе эми оюма келип, бардык 500 сомдук марафондордун бардыгын 200 сом кылып чечтик, команда менен, кураторлор менен. Сиздер эми Рамазан айы бүткүчөктү кандай гана марафон, кандай гана тема уюштурбайлы, бир күндүк марафондорубуз YouTube каналда ссылка менен болот, сөзсүз түрдө ссылка менен кирип закрыт аккаунттан көрөсүздөр. Бардыгы 200 сомдон болот. Мына ошондой марафондун эң биринчиси эртең башталып атат, жаңы жашоого болгон 5 кадам. Эмнеден башташ керек? Көпчүлүгүндө ошол суроодо, с чего начать, эмнеден баштайм, кантип өзгөрөм, кантип жашоомду өзгөртөм деген аябай көп суроолорду беришет. Мен көпчүлүгүн бардыгын курска келиңиздер, курстан айтып берем дейт элем. Эми ошол 5 кыскача 5 шаг менен эртең кечки саат 9да, Кыргызстан сааты менен бизде марафон болот, бир күндүк марафон. Бир күндүк марафон болот, баасы болгону 200 сом, бардыгына доступный болсун деп атайын команда менен кеңешип ушул баага токтодук. Ошондуктан келиңиздер, сөз катышыңыздар, өтө сонун болот эртең. Кураторлордун бардыгы иштейт, мен өзүм иштейм, группадан обратный связь болот баарыбыздан. Бүгүн болсо бизде бир аз башкача, необычный, если мен сизге запрос жөнөтөйүн, сиз запрос жөнөтүп коюңуз мага. Необычный түз эфир, анткени курска катышкан айымдан, кстати, мурун кийин курска катышкан айымдар деле марафонго келиңиздер, сөзсүз түрдө өзүңүздөргө дагы жаңы нерсени аласыздар. Билесиздер, мен ар бир марафонда обязательно жаңы бир нерсени айтамын. Бир эле нерсе эч качан кайталанбайт. Обязательно бир новинка болот, ошондуктан баарыңыздарды күтөмүн. WhatsApp'тан эмес, мен WhatsApp прямой эфирде ушундай түзмө-түз болот, только YouTube каналга жөнөтөм. Группа WhatsApp'та бүт баары сабактар WhatsApp'та. Бүт баары WhatsApp'та болот. Кандайсыңар сиздер? Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы. Биздин тааныштыра кетейин, 8 потокто курска катышкан, азыр 11 поток бүтүп атат уже. 8 потокто катышып, анан 11 потокко Лариса эже кайрадан келген курска. Башында келгенде VIP тарифке келген. VIP тарифте иштешкенбиз экөөбүз. Мунусунда самостоятельный тарифке келди. Анан курстун жыйынтыгы менен, ошол потоктун жыйынтыгы менен, айымдардын, отзывдардын жыйынтыгы менен Лариса эжени мен куратор кылып алдым. Анткени аягында кураторлор жөнүндө обратный связь бергиле десем эле бардыгы эле мага Лариса эже жардам берди, мага Лариса жардам берди, аябай поддержка берди деп аябай көп келди.
аябай катты болуп келди. Анан кой Лариса эжени албасам болбой калды дедим. Анан эң акыркы аргументи Лариса эжен кыздар мен эмес менин күйөөмө кошо белек алып баштады дегенде все дедим да, Лариса эже менин кураторум болот деп. Ошо менен Лариса эже менин командама куратор болуп келди. Акыркы аргумент ошо болду. Өзү эле эмес, жолдошу да белек алып баштаптыр уже. Элестетиңиздер, насколько человек подействовал да, өзүнө эле эмес, өзүнө эле өзгөртпөстөн просто жанындагы прям видите, мына жолдошуна ушундай таасир тийгизип аткандан кийин, значит, башкалар да жардам бере алат. Лариса эже, өзүңүз жөнүндө айта кетиңиз, курска до, после эмне болуп келип калган, кандай болгон? Рахмат, кутман кеч баарыңарга. Айгерим, сени көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сен аябай сагынып кеттик, тезирээк келгиле. Буюрса аз калды. Ошо энесин тоскондой эле тособуз окшойт, аябай күтүп атабыз, чыдамсыз. Аэропорттон күтөбүз деп. Ооба, буюрса. Ошентип эле келет окшойбуз деп турам, мен деле аэропортко эле барат окшойбуз депчи. Буюрса. Ошо биринчиден ошо өзүм жана айта кетейин, мен ошо биринчи жолу ушинтип чыгып атам түз эфирге. Негизи анан мектептин мугалими болуп иштейм. Мен бүгүнкү дебютум меники дейинби. Анан эң биринчиден бизде ушундай уялуу сезимдер көп болот экен. Эл эмне дейт деген менен жүрөт экенбиз. Анан бүгүн дагы мен ошо эфирге чыгып жатып дагы, курста жүрсөм дагы ушундай бир сезимдер болду да. Эми окуучуларым көрсө эмне дейт, ата энелер көрсө эмне дейт дегенчи. Анан кайра айттым да, мен анда эмнеге курска келдим эле депчи. Анан кой деп, анан ышаат этип чыктым да, өзүм эме кылыпчы. Анан курска чейин менде бул сезимдер аябай эле көп болчу. Уялуу сезим, эл эмне деп айтат деген сезимдер көп болчу. Анан биринчи жолу ошо ВИПке келгендеги караганда, мне кажется, да, или не знаю, ушундай болду, что өзүң менен өзүң самостоятельно иштеп баштаганда мага көбүрөөк таасир берди окшойт да. Билбейм, группада менин эле отзывдарым, менин эле сүйлөмдөрүм, менин эле сөздөрүм болуп атты, бирок мен ага көңүл бурган жокмун да. Өзүнөн өзү эле ушундай эмелер болду да, мындай сен айткандай инсайттар келип атты, жаңы ойлор келип атты. Элдер угуп атабы, уккан жокпу, мен айткым келип туруп алды да. Анан жазып аттым, ойлорум менен бөлүшүп аттым. Ошо эң биринчи эле менин эмем бул сенин жанагы айткан сөзүң болду да, максатка карай сен эмне кылдың бүгүн дегенчи. Ошол сөздөн кийин чындап эле мындай өзүмө өзүм эме анализ берип, өзүмдү өзүм контролдоп баштадым десем болот да. Анан жолдошумдун белек алып баштаганы мен үчүн дагы өзүнчө бир чоң эме болду да, бир күтүүсүздөн болду да. Мен аны бир жума байкап жүрдүм да, биринчичи. Может, это жөн эле совпадение депчи. Ооба. Ал алып келген белегин мага тапшырып коет, анан менин белегим деп мен чыгарып коюп аткам да. Сториске деле, группагачы. Анан ойлоп аттым, может, бул совпадение болуп атабы деп күтүп турдум да, мындай өзүм эми ишенгенге чейинчи. Анан уже акыркысында уже ойлодум да, бул чын эле ушундай болуп аттыр депчи. Сен айткан дагы мен эстеп кеттим да. Эгерде сен өзгөрсөң, сенин айланаңдагылар дагы өзгөрөт деп бир сабакта айткан сөздөрүңдү дагы эстедим да. Анан аял бактылуу болуп баштаса, анын айланасындагылар да бактылуу болот деген сөздөрдү, анан аял бактылуу болсо алам да бактылуу деген сөздөр, ушул сөздөрдү көп мындай эме кыла бардым да, кайра артка түрдүрүп анализ берип баштадым да. Анан дагы бир жакшы сөз бар го, баягы аял жакшы, эр жакшы деген дагычы, кыргызда бир макал бар да. Значит, мен оңолуп баштадым, жолдошума дагы мындай киреше келип баштады деген сезимдер пайда болуп, анан бөлүшкүм келип бөлүштүм да. Анан сен кураторлук алдым дегенде мен мындай күтүүсүздөн болду да, мындай чын эле ойлогон эмесмин мен айымдардын баарына ушундай жакшы таасир калтырып атканымды делечи. Бирок чын жүрөктөн бир меникин көрүп бир үлгү болсо деген ой менен жаза бергем да, болгон жаңылыктарымды. Анткени көп эле мындай киришти, бирок эч кимиси мындай көпчүлүгү баары катышкан жок да группада. Мен байкашымча биз такыр чыкпай койгондор да болду да. Анан кантип эле ушинтип тынч эле жата берет. Мисалы, баягы телефон башында келгенде, бир СМСтер келгенде сөз карашат го, анан мындай сезим ой болду да, кантип ошону карашпайт депчи адамдар. Баары деле карап койду да, анан окуп алып деле кантип жөн эле жооп бербей жата берет деген да бир эмелер болду да. Анан өзүмдүн эмемди бөлүшкүм келди. Ошо өзүм чыдап албай кетип аттым да. Анан бир күн кечке өзүмдүн жазгандарымды окуп алып кайра күлдүм да өзүмчү. Ушунча көп мен эле жазып бериптирмин, башкалар жазбаптыр депчи.
ачсам карасам баары эле окуп коюптур да, бирок мындай жооп жазып же бир нерсе кылган адам болбоптур да. Ошо анан сага дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Азаматсың, мен ушул жака келгени айтпайм, мен мындай өзүмдү мурда ой баардык жагы жакшы деп эле ойлочумун да. Мен болгону ушу акча маселесин чечип алсам деп эле келгем да башында, чын элечи. Бирок мен курска келгени мен көп нерсени билдим да. Мен өзүмдүн жашоом таптакыр башкача жашап жүргөнүмдүн баарын сездим да. Бүт эле билбейм, бир чын эле жаңы мен болдум десем болот да. Мен ушунчалык өзүмдүн болгон терс сапаттарымды, мен аябай акылдуумун, мен өзүм жакшымын, мен андай адаммын деп эле ойлочумун да. Бирок менде деле ушунчалык көп кемчиликтер бар экенин түшүндүм да. Ошо анан эң таасирдүү сабак болгон ошо кечирүү сабагы. Ошо аябай мындай бир баягы балалыкка кайрылып барып ошол кезде мындай жүргөндө биз ойлобойбуз да, мисалы бала кезде ушундай болуптур деп деле ойлобойбуз да. Чындап ошо сабакты окугандан кийин мындай ойлонуп чын эле карап көрсөм, чын эле бала кездеги ичиңдеги таарынычтар, ичиңдеги кыялдар, ошонун баары кийинки келечекке жашоого бир таасир эте турганын ошондо түшүндүм да. Ага чейин көп мындай ойлончу деле эмес экен, мен деле ошо мындай балалыктагы болгон окуялар кийин жашоодо ушундай бир из калтырат же ошого таасир берет депчи. Ошо Кудайыма шүгүр, баардыгы сонун. Мен каалагандан да, ойлогондон да сонун болуп атат. Чоң Кандай рахмат, результаттарды алдыңыз? Кенде результаттар мен деген эң биринчи эле баягы акча деп келдим деп атпайм, бирок ага чейин эле эң үйдө болгон, балдарыма болгон мамилем, жолдошума болгон мамилем. Мен өзүм декреттен жаңы эле чыгып баштагам, үйдө бир 3 жыл отуруп калгам. Декретте отурган аялдардын дагы мындай состояниясын жакшы билип калдым да. Өзүнчө эле бир башкача чөйрөдө болуп баштайт экенсиң. Мен дагы бир жыл отурсам, билбейм, чөгүп да кетмек болушум керек. Бирок ушул курстан кийин өзүмдү өзүм таап, колго алып, туура жолго түшүп кеттим да. Үйдө болгон жолдошум менен болгон мамилем түздөлдү. Балдарыма кылган мамилем түздөлдү. Анан буюрса эми ушул экинчи курстан баштап менин акча маселеси да чечилип баштады да. Мен өзүм хобби катарында ушул негизи штора менен менин туугандарым бар иш кылабыз да. Анан мен өзүм мындай гүл жасап, декоративный подушкалар жасап койчумун. Бирок ошо заказ болуп калганда эле же мындай эме кылып жасачумун да. Азыр Кудай буюрса, акыркы жумаларда мындай өзүмдө эргүү пайда болуп, канчадан бери жасабай жаткан иштеримдин баарын бүтүрүп, ушундай бир жакшы иштер башталды да. Эми буюрса дагы бөлүшөм. Мен дагы ошо өзүмдүн эмемди, кыялым бар болчу, ушундай бир мастер-класс ачып, үйдө отурган айымдарга бир жардам болуп, ушул кошумча киреше да бул. Эгерде жөндөп алып кетсең, жакшы эле пайдасы тие тургандай да бул. Мындай мисалы үйдө деген ар кандай мындай кереги жок болуп калган буюмдардан деле кайра жаңы нерсе жасап койсоң болот экен да. Ошо гүлгө көп деле мындай бир чыгым болбойсуң да биринчи жасаганда. Ошол жактары менен мен дагы ушу үйдө декретте отуруп калган айымдарга жардам бергим келип атат да. Эми ушундай бир жаңы ойлор пайда болуп атат да. Буюрса ишке ашырам силердин жардамыңар менен. Бара бизнес-вумен да. Ооба. Обязательно өзүбүздү өзүбүз таптык да бул курстанчы негизичи. Мындай изденүүлөр көп болду. Ошо анан куратор кыздарга да өзгөчө рахмат айткым келет. Баардыгы тең кайсыл убакта болбосун, кандай суроо болуп берсең, ошолорго жооп берип, өзүнүн кеңештерин айтып, дайыма мен аларды скорый помощь деп ат коюп алгам өзүм. Бирок биздин скорый помощьторго караганда куратор кыздарды мындай өтө тез да, биздикилерди канча күтсөң да келбей калышы да мүмкүн да. Алмаштырыш керек экен, скорая помощь куратору. Кураторлорду ошентип коюш керек деп мен өзүм эме кылып алгам да. Скорый помощьтан да тез келишет да жардамгачы. Азыр жазсаң, азыр жооп берет. Түндө болсо түндө, күндүз болсо күндө да. Кыздарга да өзгөчө ыраазычылык. Азаматсыздар. Мен да силердин командаңарда болуп калгама өтө кубанычтамын. Буюрса ишеничиңерди актап, колумдан келишинче аракетимди кылам. Ооба, экинчи потоктон Лариса эже бар. Жазбагандарды жаздырат. Ооба. Ар бириңдерди. Сүйлөбөгөндөрдү да сүйлөтөбүз буюрса. Ошо.
Мен мугалимдик кесибим да ошол жакта мындай ойноп кетти окшойт да. Ар бир жөнөткөн окуучунун тапшырмасын текшерип, кайра комментарий жазып баа койгон. Ошол жактан ойноп кетти окшойт деп ойлоп атам да өзүмчө. Анткени ар бир окуучуга сөзсүз түрдө баа коюшуң керек. Анан анын ишин баалап бир комментарий жазышың керек да. Анан ошого ошо кесиптин дагы көңүл керек да, көңүл. неме болуп кетти да. Ошо. Рахмат. Могайга жооп берсеңиз. Айча деп мага жардам керек, декретте отурамын, нерв чукарып жашоо кызыксыз туюлуп деп не дейт элеңиз? Курска келиңиз дейт элем. Мен азыр бир эле жообум ушул да, только курска келиңиз деп. Курс. Ооба. Айгеримдин жакшынакай жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп берген эмелерине билбейм, мен буга чейин дагы эч жака изденип көргөн эмесмин. Биринчи эле ушул Айгеримдин курсуна келдим. Айгеримди да бир случайно эле таап алгам. Ал дагы бир өзүнчө бир история болгон да, ал дагы. Бирок ошо келгениме тапканыма өкүнбөйм. Кудайыма шүгүр, баары сонун. Силерди дагы ушу курска келгиле деп чакырмакмын да. Анткени со стороны көргөндө башка да, анан өзүң ошол жакта болгондо, когда уже на себе испытаешь да, ошондо башкача сезимдер болот экен да. Рахмат баарыңыздарга. Азыр курстун баасына айтып беремин. Лариса Жөкөз негизи экөөбүз 2015-жылдан бери таанышпыз. Экөөбүз бир мектепте иштечүбүз. Мындай кошуна эмеде иштечүбүз, иштегенде да класстарда. Но мен ал кезде вообще түнк болчумун, эч менен сүйлөшчү эмесмин. Эч ким таанычу эмесмин, как-то было неинтересно вообще. Көрүп койчумун, сабак өткөн көрчүмүн, все, башка көрчү эмесмин. Анан акыры аягы келип кайра канча жылдан кийин мына табышып калдык. Элестетиңиздер. Бул да болсо бир белги, буйрук деп билбейм. Ушундай бир. Бирок менин оюмда дайыма бар болчусуң да, сен ошо баягы кызың ооруп калып, анан жумуштан чыгып кеткенден кийин эмне болду экен, каякта жүрөт болду экен деп ойлоп койчумун. Бир жолу ушу телевизордон көрүп калгам. Бирок ошондо деле анда мен өзүм үйдө отуруп калгам. Мен ошондо ойлонгон эмесмин да, телефондоруңду жазып алайын же бир нерсе кылып калайын депчи. Бирок буйрукпу же ошол менин дагы мындай желаниямбы билбейм да, кайра жолуктук да баары бирчи. Табыштык да акыры. Анда дагы стористен таап алдым да. Жөн эле карап отуруп ошо сторист. Анда белек утуп алып, ошо белекти сага вручение кылып атканда, анан мен ошондо таптым да. Сразу эле кирип, мен карап, анан эме кылдым да. Ошо. Ошол кездеги мен эсиңизде барбы? Мына сиз эле билесиз го дейм мени. Бар. Андагы Айгерим таптакыр башка. Азыр кандай? Андагы Айгерим таптакыр башка. Анда сүйлөшчү эмессиң, өзүң менен өзүң болчусуң, мындай бир сплошной эле бир нерсе чүмкөнүп кийип алгандай элесиң да, мындай жок болчусуң да сен. Жөн эле бир тень. Просто тень была, да, какая-то, всё, болду. Башка эч нерсе жок болчу да. Азыркыдай таптакыр карама каршысы да азыркы Айгеримдин. Азаматсың, ушундай күчтүү, ушундай эрктүү. Сага жолугуп кайра сени менен бир болуп калганыма кубанычтамын. Азаматсың Айгерим. Ал кезде мен мектепте жакпайт эле, жумушум да жакпайт эле, в общем эч нерсе жок. Ошон үчүн жүрөрчүмүн да. Ошо жөн эле келип кетип эле. Мен астында суроолорду окуганды билбей эле өткөрүп жиберип атып окшойм. Биринчи жолу чыгып атканым үчүн. Ошол кездеги Айгерим кандай эле, ошону айтып бериңизчи дейт сиз эми ошо. Мен 2015-жылдан бери таанып калдым, ошону сурап атышат. Ошол кездеги Айгерим түнт болчу, өзү менен өзү болчу, элдер менен сүйлөшчү эмес. Жанагы человек в футляре дегендей эле да өзүнчө бир кийимин кийип алып эле ошону менен жүрчү да, мындай ачык, азыркыдай бир күлүп дагы сүйлөчү эмессиң ал убакта, Аябай серьезный жүрчү болчу. Таптакыр башкача деп атпайм. Азыркы Айгерим менен мурунку Айгерим экөө таптакыр башка адамдар. Мен негизи мектептен эле ошо болчумун. Университеттен эле анча-мынча ачылган болбосо. Анан когда өзүңө жакпаган жумушка келгенде, кайра эле ошол кезден жабылып калат экенсиң да. Тим более огоо. И старший класстарды берип коюшту, алар менен вообще кошмар.
Аягында мектептен. Ошо боюнча жолугон жокмун. Даже мен трудовой книжкамды алып кете элекмин, жатат бир жылдан бери ошо. Эчтеке кылган жокмун. Все, кереги жок дедим мага. Надо деп. Көпчүлүк айтып атат, трудовой улантып койбойсуңбу, анан пенсияңда эмете бербейсиңби, таш кете бербейби деп. Башында да менде ошондой ой болуп эле декреттен декретке ошентип чыга бергенмин да. 2 жолу декретке чыгып, улантып, оор болуп. Былтыр карантин болуп калды, анан кереги жок дедим да. Трудовой калса кала берсин, же болбосо жок В общем, кереги жок дедим да. Бизде негизи ушундай бир коркунуч сезимдер болот экен да. Ушу мен мына мугалимдиктен кетип калсам, мен оокатым өтпөй калат, башка жумуш таба албай калам деп мындай жаңы нерседен коркот экенбиз да. Жана өзүң айткандай зона комфортудан чыккандан коркот экенбиз да. Эртең эмне болот, анан кандай болуп калат депчи. ГОСТун акчасы стабильно, стабильно деп. Чем большой клад, маленький оклад деп мындай ушундай установка деген сөздү да эми билип калдык го, бирок ушундай жашап келгенбиз да. Бул ушул биздин жашообуз ушундай болгон да. Ушундай болгон да. Азыр мисалы сиз мектепте иштейсиз, вроде бы да, тоже окладда отурасыз, но дополнительный акча канча таап атасыз? Меники деген ушул дополнительно деген мисалы бир жумада мен эгерде 2-3 подушка заказ алып калсам да, меники ошондой болуп калат да, издельный болуп калат да. 10 миңге чейин, мына бир жумалык алганым 10 миң болду да, акыркы жолку алган. Ошондой да. 10 миңди сторике ошонгизген да. Ошол да, ошондой да. Ошондой болуп калат да. Анан бир эле ошол жумушту карап отуруп эмес, баягы өзүңдүн колуңдан келген дагы башка жумуштарды да издеп көрсөң болот экенине мен эми ишенип, эми мындай ошого аракет кылып баштадым да. Болбосо мен. Ал жанагы акча табагандан кийин келдиңиз ошого, Түшүнбөй калдык. Угулбай калды. Акча сабагынан кийин изденип баштадыңыз? Ооба. Акча сабагынан кийин. Ошол дагы ушундай бир совпадение болду. Мен бул заказды көптөн бери эле күтүп аткам, бирок мындай үмүттөнүп жүргөм, бирок ачыла элек болчу, бирок акча сабагы бүткөндөн кийин эле бир 2 күндөн кийин эле ушундай эме болду да. Дароо эле келди да, анан сүйүнүчүмдү койнума ката албай сразу чыгарып жибердим да аны да. Көпчүлүгү мындай совпадение болуп аткандай да. Ну, это просто следствие, да? Сиз ошол нерсени сами притягиваете. Это просто следствие. Ишеним пайда болду да менде ошогочу, ошон үчүн жол ачылды деп. Ооба, мен кыла алам, мен жасай алам деген ишенимдер пайда болуп өзүм эме кылган үчүн деп мындай өзүм ушундай жыйынтык чыгардым да, что мен түшүнүп, качан өзүң кабыл алганда болот деп айткан сөзүңдү эми түшүндүм да. Качан адам өзүнө өзү ишенип, жоопкерчиликти мойнуна алып деген сөздөр эми деле болсо, эми деле жетип атат да. Негизи ар бир сабак көпчүлүгү. Сизге мындай суроо. Көпчүлүк айтат да, курска келейин дейм, бирок курсум кымбат экен, акчам жок деп суроо деп айтат элеңиз. Билбейм, менде эң башында биринчи эле курска жазылганда ушул кымбат экен деген ой болгон жок да. Анткени мен ушунчалык өзгөрүүнү каалагам. Випке келгенсиз да? Ооба, мен өзгөрүүнү каалап, ушундай уже бир нерсе керек болчу да, менин жан дүйнөмө бир төңкөрүш керек болчу да. Ошон үчүн мен билбейм, акчаны деле караган жокмун. Болбосо мен деле гос жумушта иштейм, менин 4 баланын энеси, менин жолдошум да госто иштейт. Биз үчүн виптин акчасы деле кымбат эле болмок. Бирок мен ошо өзгөрүүнү ушунчалык жан дүйнөм менен каалагандыктан мен билбейм, акчага көп маани бербептирмин. Азыр ойлонсом да. Кымбатпы, арзанбы депчи, мен ошол өзгөрүүнү кааладым, болду, ошону тандоону кабыл алдым да, бүттү. Акча жагын ойлонгон жокмун. Ооба, ошондой эле өзү эле ошондой болду да. Акча ошондо кандай болуп келди? Сизде барбы эле же кандай болду? Акча өзүнөн өзү эле келип калды. Мен чечим чыгарганда, ошол күн эртеси күн эле биз зарплата алып калдык. Мен ошол зарплатамдан эле сразу эле жок, мен барам дедим, барам деп эле төлөп эле келдим да. Мындай бир эме кылган жокмун да. Болбосо бизде деле госто зарплата күткөн күнү келбейт, өзүң билесиң. Особенно кырсайчы болгонго кеч келет. Ошондой болгондуктан анан бул жерде өзү эле мындай жолдор ачылып кетти да. Мен кабыл алдым ушул чечимди, болду да. Анан ар жагын ойлонгон жокмун. Ошо. Сонун. Айымдарга кандай кеңеш берет элең? Ойлонуп аткан айымдарга.
ойлонуп аткан айымдарга аябай көп. эртерээк чечим чыгарыңыздар. Канчалык эрте келсеңиздер, сиздерде ийгиликтер ошончолук эрте болот. Бул мен өзүмдүн мындай эмемден айтып атам да, уже тажрыйбамдан дагы. Мен кандай тез эле экинчи жолку курска дагы мен ойлонбой туруп эле күтүүсүздөн эле сени менен жазышып калдым. И дароо эле курс болуп атат дедиң, эртең башталат дедиң, анда дагы шыр эле кирип кеттим да, билбейм мен. Анткени ичимде сезип аттым да, мага дагы эле бир нерсе жетпей атканынчы. Башка жактардан карап көрдүм, бирок 2-3 курсту карап көрдүм, билбейм, сеникиндей болбой койду да магачы. Ошон үчүн кайра эле сага жолугуп калдым, кайра эле нечаянно эле да, жазышып баштадык. Сен курс жөнүндө айтып калдың, мен дароо эле мен да жок, сен даже группадан өзүң жазып калдың окшойт, 8-чи потоктон. Сиз кайра келесизби деп калдың. Ооба деп жооп бердим, бүттү. Ошол боюнча эле келип калдым да, анда дагычы ойлонбой эле. Ошо көп ойлонбоңуздар, келиңиздер, эгерде чындап мындай жашоонун бир жакшы жагын көргүңүздөр келсе, өзүңүздөр үчүн дагы, только өзүңүздөр үчүн да, сиздер оңолсоңуздар, айланаңыздар өзү эле алмашып, өзү эле оңолот экен. Ошо баардык нерсе биздин колубузда экен да, биз кандай чечим чыгарып, кандай кадамдарды жасасак, ошого жараша биздин жашообуз дагы болот экен да. Ошо. Азыр теңкенче да айтып берейин. Лакиде сизге дагы бир акыркы суроо дейинчи. Көпчүлүгү мындай сурайт да. Курска келсем эле өзгөрүп кетемби? Курска келсем эле белек алып баштаймынбы? Курска келсем эле акча таап баштаймынбы десет да, ошол аябай көп беришет. Эмне дейт элеңиз? Курска келсек эле белек алып баштайбы деген мен үчүн деле аябай таң калыштуу болгон. Бирок мен күн сайын белек алып, ооба, күн сайын белек алып берип, мен бирок уялып да баштагам да, бул мактанчак. Аягында мен тамашалап айтып баштадым, мен Таластын келинимин депчи. Анткени чын эле күн сайын белек өзү келе баштады да, өзү эле күтүүсүздөн эле. Же мурун деле келген белекти биз байкачу эмеспизби деп аны да ойлонуп көрдүм да. Бирок адам өзү өзгөргөндө чын эле айланадагы ар бир нерсени байкап баштайт экен, ар бир нерсеге маани берип баштайт экен да. Жашоону баалай баштайт экенсиң, мындай. Ошондон дагы канчалык сен ыраазы болгон сайын Аллахым өзү деле сага берип турат экен да. Негизи бул Куранда да ушундай айтылат го, канчалык ыраазы болсоң сага ошончолук. Ошол нерсеге ушул нерсеге мисалы ыраазычылык айтканга мен курстан үйрөндүм да. Мен деле курска ыраазычылык айтканга. ооба, жүрөгүмдөн чындап кабыл алып, чындап айтканды ушу курстан үйрөндүм да. Болбосо мен деле мурун ойлоп көрсөм айтпаптырмын деле ыраазычылыкты. Баягы деп коюп турмун, бирок айтпап. Чындап ыраазычылыкты ушул курстан үйрөндүм да. Мен да өзгөргүм келет дейт. Курска келиңиз, дагы бир жолу курска келиңиз деп эле айтат элем, башка эч нерсе айта албайм да. Мен да личкага моундай каттар жазган айымдарга курска келиңиз деп коем да, бүттү. Сөз жок. Мен да азыр мен деле көп сүйлөйм негизи, мугалиммин да деп коем. Бирок азыр кыска эле да, курска келиңиз болду, башка сөзүм жок да. Только курска келиңиздер. Действительно, курс настройка структура менен түзүлгөн, бири-бирине чырмалышкан. Ооба. Бияна жооп кете берет да. Кече эле бир суроо пайда болсо, мен бүгүн жообумду таап алдым да, ошон үчүн мен лишний раз суроо да бербей эле, уже эмоциялар менен эле бөлүшүп баштадым да. Кандай суроолор бар десе эле сурай албайсың, анткени уже жооптор бар да, ар бир сабакта жооптор өздөрү эле бар да. Анан кинолорду көргөндө, кинолор жөнүндө айтайбы? Кинолорду көргөндө дагы мындай. Биз обычно кино көргөндө, кино экен деп көрүп коебуз, бир жерин көрсөк, бир жерин көрбөйбүз да. Анан именно ушул курстагы кинолорду отуруп алып, аябай көрүп, мындай көп таасир алдык да кинодон. Мен даже үй бүлөм менен, кыздарым менен чогуу көргөн кинолор да болду да. Баарыбыз да мындай өзүнчө бир впечатление алып, ушундай бир кызыгуу менен көргөн кинолор да болду да. Атайын именно сабактарга туура келген кинолор экен да, мааниси жагынан, анын баардык жагынан туура болгон эмелер болот да. Анан курска келип алып эле жөн эле белек алам, анан деген дагы суроолорго да айткым келет да. Баягы жоопкерчилик өзүбүздө, келгенден кийин канчалык аракет кылсак, аракетибизге жараша берекет болот экен да. Мисалы мен биринчи курста мен чынын айтсам конспектини азыркыдай жазган эмесмин. Мен основной бир-экилер жазып койчумун, темасын жазып койчумун, киносун жазып койчумун, кайсы кинону көрүш керек адашпайын депчи. А мен бул жолкуда ар бир тапшырманы, ар бир мени өзүнүн орду менен аткарганга аракет кылдым да. Ошондо дагы көп мындай
натыйжа жыйынтык чыгат экен да, результаттар көп болду деп ойлойм да. Ошол үчүн биздин аракетибизге жараша берекет да. Канчалык аракет кылсак ошого жараша болот экен да баардык нерсе. Ошо ниетке жараша, аракетке жараша. Туура. Лариса эжеге кимде суроолор бар? Суроолор болсо жаза кетиңиздер Лариса эжеге. Ошентип жатам да. Азаматсыз ошентип жатсаңыз буюрса ийгиликке жетесиз. Курска кайра келиңиз деп койбойбу? Ооба. Азыркы потокто бар, эженин атын унутуп атам просто. Потокто бар азыркы. Зейнегүл жобош керек. Зейнегүл эже, ооба, Зейнегүл. Менин досум. Зейнегүл жобош керек. Ооба, киреше таптым. Киреше болгондо кандай киреше? Мен өзүм декретте отурганда бир ишти баштагам да. Бирок ошол иштин жакшы үзүрүн, натыйжасын азыр көрүп баштадым да. Анткени мен өзүмө жоопкерчиликти алып, убагында ошол алган заказдарымды бүтүргөндү үйрөндүм да. Болбосо мен мына керек демейинче отура берчүмүн, жасабачумун да ал иштерди. А курска келгенде мен өзүмдү өзүм жоопкерчиликти алып, ошол натыйжасын эми көрүп атам да, жыйынтыктарын. Фундаментти берет. Вот Алина бизден 6-чы потокко катышкан. 6-чы потоктон Масеркиттин колдоочусу өзү Турцияда жашайт. Стамбулда. Ошол жактан курска катышкан. Мына жана күлгөнү ошо болду да, группадан унчукпай отура берди да Алиначы. Анда санда жазып коюп. Бирок айрымдар ушундай болот экен да, унчукпай отуруп деле результатка жеткендер бар да. Эми ар кимдин мындай өзүнүн эмесине жараша окшойт да. Темп бар кандай. Мен мисалы курстарга ай сайын катышам, бирок чаттарга кошулам, бирок вообще жазбайм. Вот мен өзүм ошондоймун. Ошондой да. Мне это не надо да. Бөлүшпөйм да эч ким менен эч нерсени, өзүм эле кыла берем да, кыл чечимдечи. Ошондой дагы айымдар болот экен да, унчукпай эле бирок результатка жеткендер дагы. Не кыла берет результатты да. Мен өзүм ошондоймун да, ошон үчүн группадан унчукпай турган айымдарга вообще таң калбайм да. Мен да кошулам эле. Сиздин атыңыз ким? Атыңызды айтсаңыз, мен тааныйм сизди. Мен азыр СММ курсун окусамбы же ушул курсту окусамбы деп ойлонуп жатам дейт. Лариса эже эмне дейт элеңиз? Мен айтпай эле коеюн. Мен деген айтат элем, ойлонбоңуз да, эки жакты тең алып кете алса болот да. СММ биздин курска да келсеңиз болот. Мен уже смело биздин курс дей баштадым. Анткени деген Ооба да. Тандаштын кереги жок, бизге мүмкүнчүлүк берилип атат, ошону кабыл ала бериш керек экен да, анан баардык өзү эле жүрүп кетет иштер. Вот Лариса эже сиздерге бир өтө сонун бир пример айтып берди. Зачем выбирать, когда можно взять и то, и то? Ооба, мындай мүмкүнчүлүк башка болбой калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн кетирбеш керек да, колдон келишинче колдонуп калыш керек да ушуларды. Ооба. Мына курстагы айымдардын мына Лариса эженин айткан сөзү зачем выбирать? Или деген нерсе жок да бизде. И это хочу, и то хочу. Тигини да алам, и муну да алам. Потому что нам все можно. Ооба. Бизге өзгөчө айымдарга баары болот да, баары. Баары болот. Только өзүбүз чечебиз да. Ограничиваем. Качан, ким менен, кайсы жерде, кандай дегенде өзүбүз чечебиз да, болот. Ошондуктан эки жакка тең бара бериңиз. Ошо Лариса эже сизге чоң рахмат. Кыргызстанда кеч болуп кетти, сизди кармабайм. Сизге да рахмат. Сизге да ийгилик, тезирээк айыгып, эртерээк келгиле. Эртең Лариса эже дагы мына уже курска катыша электер, эртең Лариса эжени группадан көрөсүздөр, марафонго катышкандар. Лариса эже группаны жарат. Сенин кураторлордун баары активный кураторлор. Биринен бири ашат. Буюрса, баардыгыңыздарды күтөбүз, келиңиздер курска, эле келиңиздер. Макул, Лариса эже сиз чыгыңыз, мен калганын айтып берейин, то мен сизден эмете албайм. Макул. Чоң рахмат. Кейиплүү түн. Биз эфирибизди дагы бир аз уланталы. Эртең марафон боюнча айтып берейин сиздерге. Атайын вот Рамазан айына кандай пайда келтирсем экен деп бүгүн
битир садаканы бериш керек. Жыл сайын битир садака бергенде мындай болот эле да, биздечи жыл сайын мурун 30 сом, бир 25 сом ушундай чыгат эле да. Мен апам ошону берет эле да, курстун баасын айтып берем силерге. Ошондой болуп берет эле да постоянно. Анан бергенде да минимальный сумманы берет эле да. Мына 30 сом экен, экөөсүгө мындай беребиз, тигиндей беребиз деп элечи. Мен как-то көңүл бурчу эмесмин, потому что билчү эмесмин башка суммасы бар экенин эле. Оказывается, бөлүнөт экен го. Аны кийин билдим. Былтыр, по-моему, средний суммада акчасын бергенбиз, тоже где-то бир 500 сом төрөндө ушундай болгон да. Звук чогулуп кетти. Звук чогулуп кетти. Курс 3 жума болот. Анан бүгүн дагы ошо битир садаканы берейин деп ойлонуп отуруп, эми угулду. Битир садаканы берейин деп ойлонуп отуруп, анан ошо бергенден кийин жетти да магачы. Эмне үчүн? Макул, мен бир үй бүлөгө жардам берип атам. Да деле болбой атабы? Эмне үчүн мен башка айымдарга дагы ушундай жардам бере албаймын? Мен миссиям ошол болуп аткандан кийин эмне кыла алам деген менде бир вопрос пайда болду. Мен постоянно курстун улам сайын бааларын көтөрүп турамын, марафондордун бааларын көтөрүп турамын. Но азыр курстун бир баасына токтогонбуз, ошол боюнча токтоду, бүттү. Мен азыр эме кылып айтып көрөйүнчү. Может, микрофон менен болот. Бир баага токтодук. Болот эте. Ошол боюнча көтөрбөймүн дегенмин. Бирок марафондорду дагы мен мурун 2 күндүк марафондорду 200 сомго өтөт элем, азыр 1 күндүк марафондорду 500 сомго көтөргөм. Анткени энергообмен деген болуш керек, баалуулук деген болуш керек. Мен мисалы марафондорду 2 күн 200 сомго өткөндө вообще никакая болуп калам. Вообще никакая болуп калам азыр. Ошондуктан мен бардык марафондорду 500 сом кылганмын. Бирок именно ушу Рамазан айында буюрса ошо жума сайын кылып турабыз деген ниеттемин. Кураторлор менен сүйлөшөбүз. Аны дагы бардык марафондорду 200 сом кылууну чечтик. Эми бул жакта 200 сом дегенде, билбейм, бир магазинге барсаңар деле 200 сомго толком эч нерсе келбейт. Азыркы баа менен бирлик сумайды алып келсеңер алып келген, алып келбесеңер жок деген сөз да. Мышко бошоп айтам. Ошондуктан биз марафонду, бир күндүк марафондорду бардыгын 200 сом кылдык. Ал жакта бирок эмне деген эмгек жатат, ал жакта 4 куратор мен бардыгыбыз иштешебиз. Обратный связь болот. Эртең именно жашоону өзгөртүүчү 5 кадам деген пошаговый инструкция сыяктуу деген бир сонун марафон болот. WhatsApp группага кошуласыздар. WhatsAppка. Сабактар YouTube каналда прямой эфирде болот. Ушундай эле түз эфирде жолугабыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө катышыңыздар. Эртеңкиге эмнеден баштаймын, с чего начать, акчам жетпей атат, шартым болбой атат дегендер үчүн мына сиздерге бир жакшы мүмкүнчүлүк. Мурун кийин курска катышкан айымдар тоже келиңиздер. Потому что мен бүт именно марафондорум запись эмес, мурункуларды сатпайм, живой болгондуктан обязательно улам жаңы бир нерсе кошулуп турат. Это всегда постоянно. Ошол эле мурун акча марафондорду өтчү элем. Ай сайын өтсөм деле ай сайын улам жаңы бир нерселер кошулуп турчу. Мында деле точно ошондой болот. И плюс сиздерден поддержка 5 айымдан. Записи сактайм ал марафонду сөзсүз түрдө. Ал бир эле күн болот, примерно 1,5-2 саат болот. Обратный связь менен менден суроо жооп, бардык суроолорду разбор кылабыз. Андан тышкары группага кошуласыздар. Ошол группадан дагы кураторлор, сиздерге бардык кураторлор жардам берет. И курска чейин эле сиз ошол кайсы куратор кандай иштейт экен, кимиси сизге жагып атат, ошого жараша өзүңөргө, эгерде кураторский тарифке барсаңар, куратор тандасаңар болот. Наставник тарифке келсеңер, мага келе турган болсоңор, как я, мисалы, сиздерге түшүндүрүп берип атам, мен түшүндүргөн сиздерге түшүнүктүү болуп атабы, жетип атабы, түшүнүп атасызбы, ошого жараша тарифти тандасаңыздар болот. Ал бир күндүк эле марафон, курс эмес. Андан кийин курс бизде 26 апрелде, то есть бүрсү күнү башталат уже. Курс 3 жума болот. Всегда курстар 3 жума. 3 жума 18 сабак. Понедельниктен субботага чейин. Понедельниктен субботага чейин сабактар келет. Күндө сабактар келет. Андан кийин акырында закрытый аккаунтка кошуласыздар. Бүгүн мен уже 11 потокту бүтүрдүм. Закрытый аккаунтка бардыгын коштум. То есть сабактар калат сиздер менен. Ошо закрытый аккаунттан любое время кирип көрө бересиздер сабактарды каалаган учурда. И ошол эле закрытый аккаунттарда прямой эфирлер болуп турат, жаңылыктар болсо ошол жактан бөлүшүп турамын. То есть ал өзүнчө уже курстун эмеси да, өзүнчө бир мамлекет таякта. Ошол жакта чогултабыз. Курстар с понедельника по субботу, 1-6 күнгө чейин
длительность бир 35-50-30-50 минутага чейин аябай мондай кызычуу көп нерсени жок, лишний информация жок, только керектүү информацияларды мен бүт баарын топтоп жаздырып койгом, силерге ошол нерсени эле беремин. Аякта эффективность көбүрөөк болот, анан бул жакта отуруп алып бир суроого, эки суроого, үчүнчү суроого жооп берген деген нерсе жок. Курстун баасы, негизи баасы азыркы учурда 4000 сом. Это 3 тариф бар. Биринчи тариф это самостоятельный деп коебуз, өз алдынча тариф. Өз алдынча тарифте группада отурасыздар. Азыр эле Ларисежен көрдүңүздөр, ошондой кураторум дагы үчөө бар. Дагы андан Ларисежен чыгаруучу кураторум бар. Ларисеже өтө жаңы келген куратор. Мурунку кураторлорум еще кандай экенин просто мындай элестетип көрүңүздөр. Курстан эле чыккан айымдардан алган кураторлорду. Группада иштешесиздер, то есть группадан күндө бир куратор очередтешип иштейт, поэтому силер алардын кандай иштеп атканын, кимге кандай сурооңуздар болсо, любой суроого жооп ала аласыздар. Скорая помощь деп Ларисеже айткандай. Экинчи тариф бул кураторский тариф, анын баасы 6000 сом. Кураторский тариф дегенде эмне? Сиздер мисалы эртең марафонго катышып туруп эле кураторлорду көрүп айтсаңыз болот, мен могу кураторго наставник баргым келип атат. Мага могу куратор более көңүлүмө жагып атат, мисалы экөөбүздүн бир кандайдыр бир көз карашыбыз туура келет экен. Мен ушул кураторго барам десеңиздер, мен ошол кураторго сизге жазамын. Биринчи группада иштешесиз. Бардык 4 куратор менен и өз алдынча еще дополнительно берки куратор менен дагы лично иштешесиз. То есть группада жазылбаган, айта албаган бир темалар болот да. Эми элге жай албаган, группага айта албайтам деген темаларды вот куратор менен лично иштесеңиз болот. Андан кийин 3-чү тариф наставник тарифи. Сиз менен кантип байланышсам болот деп бул жактан кантип жеке сүйлөшсөм болот деп аткан бир эже жазып эле жооп бере кетейин. Ошол тариф наставник, анын баасы 9000 сом. Ал ичинде ошол эле кураторлор иштешет сиздер менен. Мен иштешем, андан тышкары 3 жума бою мен менен личкада бардык суроолор боюнча жооп берип иштешесиз. Эң биринчи бизге Лариса мага VIP тарифке келген биринчисинде. Андан кийин анан ушунусунда самостоятельный тарифке келдим. Бирок азыр сиздерге тоже Рамазан айына байланыштуу мындай скидка кылбайт элем, анткени мен курстун баалуулуктарын билемин. Эгерде өзүм жалгыз иштегенде, өзүм жалгыз болгондо я бы могла бы немножко подешевле сделать, арзаныраак кылып, там без обратной связи, ушундай кылып койсом болот эле. Но я понимаю, что без обратной связи тут не за что делать, да, нечего делать, мындай айткандачы. Потому что обратная связь жок болсо, поддержка жок болсо, самостоятельно ошол нерсени алып кетиш кыйыныраак болот да. Ошондуктан мен курстан баасын көтөргөнмүн, потому что кураторлорго мен айлык төлөп берем, бардык кураторлорум айлык алышат. Бардыгын кетип байланыш керек. Бирок бул потокто именно Рамазан айына байланыштуу биз 2 белекти коштук. Биринчи белеги бүт тарифтерге 1000 сом скидка кылдык. 1000 сом скидка дегенде самостоятельный тариф 3000 сом болду. Кураторский тариф 5000 сом болду и наставник тарифи 8000 сом болду. Скидка менен и плюс еще сиздерге интим гимнастика курсу в подарок. Интим гимнастика курсу онлайн карасаңыздар өзү эле 3000 сом турат. И получается сиз 6000 сомдук курсту по сути 3000 сом аласыздар. Если самостоятельный тарифке келсеңиздер. То есть 50%, практически мындай караганда даже 50% скидка, да, потому что көпчүлүк айымдарда, турмушка чыккан айымдар көпчүлүгү эле женский жактан обязательно проблемалар болот, ар кандай. И в отношениях проблемалар болот, и ошону окей, курс өттүм, дальше эмне кылам дегендерге курс бүткөндөн кийин 3 жума бүткөндөн кийин курс бүтөт, андан кийинки 3 жума интим гимнастика. То есть 1,5 ай бою иштешесиздер. Ал интим гимнастиканы дагы менин кураторум өтөт. Чынара деген кураторум бар. Чынара эже вот именно интим гимнастиканы алып барат. Тоже ал жакта обратный связь бар, и потом сабактар сиздерге постоянно калат. Доступ навсегда. Жабылып калбайт анын да доступу. И ошонун бардыгын сиздер болгону 3000 сом аласыздар, 5000 сом же 8000 сом аласыздар. Ошондуктан сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүктөрдү колдонуңуздар. Кийинки потокто может быть интим гимнастика болбой калышы мүмкүн. Анткени эгерде аябай эме болуп кетсе, жакшы результат болуп кетсе, Чынара эже өзүнчө 3000 сом кылып ачып коюшу мүмкүн. И тогда мен курсумду, конечно, 6000 кылбайм, 3000 боюнча калат, бирок интим гимнастика болбойт. 3 жума эле иш болот, 1,5 айдын ордуна. Ошондуктан мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыздар, колдонуңуздар. Анан дагы бир сонун жаңылык бар, бирок аны эртеңки күндүн жыйынтыгы менен чечебиз. Эртең ким марафонго катыша турган болсо, марафон баасы 250 сом. 1 литр сумайдын баасы по сути. Мен силерге айтат элем, сумай ден соолукка зыян, лучше сливочный май алыңыздар же оливковый май алыңыздар. Оливковый май, конечно, кымбат, поэтому сливочный майга өтүңүздөр, я вам так скажу. Эгерде ден соолукка кам көрөм десеңиздер.
сумай кымбаттап кетти деп сарсанаа болбой эле, андан көрө ошол 200 сомду өзүңүздүн обученияңызга салып коюңуз бир күнгө 2 саатка. 2 саатка 200 сом бул өтө сонбаа. Андан тышкары обратный связь кураторлордон. Кураторлор постоянно связьда болот. И именно ошол марафонго катышкан айымдарга дагы биз өтө бир сонун программа даярдап атабыз. Курска катыша албай атам, 3000 сомго кымбат болуп атат, ито скидка менен да 3000 сом кымбат болуп атат дегендер үчүн бир альтернатива ойлоп таап атабыз. Аны эртең ошо марафондогу айымдар менен чогуу кеңешип, анан ортого салабыз. Ал дагы бир ой бар, бир сонун идея бар. Бирок ал только марафончулар үчүн, бардыгы үчүн эмес. Именно конкретно все мен чындап жашоомду өзгөртөмүн, чындап алдыга жылышым керек дегендер үчүн биз өтө сонун бир программа даярдап койдук. Ага да келсеңиздер болот. Марафон Кыргызстан сааты боюнча саат 9-да болот, Москва сааты боюнча саат 6-да болот. Записи болот. YouTube каналда түз эфирде болгондуктан ал автоматически запись сакталат. Записи көрө бересиздер. Записи көрсөңүздөр болот. Азыр мен мисалы ссылкама, шапка профилидагы ссылка менен кирсеңиздер, ал жакта курстун баасы 4000 сом, 6000 сом, анан 9000 сом деп турат. Ошондо 1000 сом скидка, и калган бүт белектин баары сиздерге. Ошол жакта да WhatsApp номер бар. Ал жакта Мунара деген кураторум иштейт. Ошол Мунара деген кураторума жазсаңыздар болот. Марафон боюнча дагы ошол жазсаңыздар болот. Бардык менин баракчамдагы информациянын бардыгы, WhatsApp номердин бардыгына эч коркпостон жаза бериңиздер, анткени менин кураторлорум иштешет. Бардык жакта кураторлорум өзгөрүп турат, но бүт жакта өзүмдүн кураторлорум. Мен левый номерлерди бербеймин. Только менин аккаунтумдагы шапка профилде кайсы номер турат, стористен кайсы номерди берип атам, демек ошолорго жазып, эч коркпостон төлөм салып катыша берсеңиздер болот. Аябай эле сарсын болуп барсаңыздар, мага личкага жазыңыздар, мына директтен деле каттап атам. Дагы кимде кандай суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Жарым саатка эле кирдим эле, как обычно. Жана кураторлорум айткандай, эртең марафон канча саат болот дейт, 1,5-2 саат десем, сен сүйлөп отуруп 3 саатка жетесиң да дейт. Постоянно ушундай. Бизде айтылган убактанда всегда көп болот. Өткөндө эле измена боюнча бизде марафон болду. Мунара деген кураторум менен өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берди. 1 саатка пандалган марафонубуз 2 саатка созулду. Прямой эфирге 2 жолу кирип атып, анан өттүк. Кимде кандай суроо бар, суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Жакшы, буюрса кандайсыз? Жакшы. Буюрса жакшы. Эртең барыңыздарды марафондон күтөм. Мындай марафондор буюрса жума сайын болуп турат. Ары дем алыш күнү деп пландап атабыз. Но пока Рамазан айында баары 200 сом боюнча кала берет. Андан кийин записи деле алып көрсөңүздөр болот. Рамазан бүткөндөн кийин кайра баасы 500 сомго көтөрүлөт. Ошондуктан пока 200 сом кенинде марафондорго катышып, бардык информацияларды алып туруңуздар. Ар бир марафондо обязательно биз сонун бонустарды, сонун белектерди даярдап турабыз. Айымдар үчүн. Эртеңки белегибиз пока сыр боюнча калып турсун. Сиздерге белегим 1000 сом скидка плюс интим гимнастика курсу белекке. Дагы кимде кандай суроо бар? Жазыңыздар. Оз негизи канча 8-де ачылып атабы? Эгерде эме кылабыз, эгерде чынында көпчүлүк саат 9-го жетишпей атса, мындай жаздырып коебуз. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Мен просто кеч болуп кетет атам да, ондо баштасак 12-1де бүтсөк. Ар жакын уже оз бекиткиче отуруп калат экенсиңер да. В принципе, ошентип койсок деле болот. Ондо баштап бир 12-1ге чейин кылып марафонду, 12ге чейин, андан кийин оз бекиткиче группадан сүйлөшсө деле болот. WhatsAppка жазыңыздар, личкага жазыңыздар.
визиттерди беребиз, ошонун бир номер единица кылып деле салып койсоңуздар болот. Чекчи унутпосоңуздар, группага кошуп коебуз. Группа уже башталды, набор башталды. Эгерде ким мурунку марафондорго катышкан болсо, кураторлор жазып аткан болсо, группаларда бар болсоңуз, WhatsApp группаларда да ошо кураторлорго чек жөнөтөбүздөр сөзсүз түрдө. Эртең именно жашоону өзгөртүүчү 5 кадам конкретно эмнеден башташ керек? Көпчүлүктө ушундай да, окей, мен курска катышканга азыр шартым жок, акчам жетпейт, 3000 сомум жок, 5000 сомум жок, 8000 сомум жок, эмне кыла алам? Азыр эмне кыла алам? Дейт дагы, толтурам. Бияктан информацияны издеп баштайт. Но ал мындай чыржайып болуп кетет да. Когда самостоятельно окуганда, мисалы, эми бул эме сыяктуу да. Канча жылдан бери сиз бир жашоо менен жашап келе бергенсиз, эч нерсе өзгөрткөн эмессиз, но туруп эле жашоону өзгөртөйүн деп чечтиңиз. Это как бы ошончо жыл жашап жүрүп, эми кой мен бир жаңы тил үйрөнөйүн деген сыяктуу эле да. Тил үйрөнөйүн десеңиз, эч нерсе билбейсиз, же тамга билбейсиз, же грамматиканы билбейсиз, эмне кылып баштайсыз? YouTube'га киресиз, жака киресиз, приложениянын баарын өчүрөсүз, в общем, үйрөнүп баштайсыз да болушунча. Но все равно что-то не то. Там ударенияны туура эмес коюп аласыз, же туура эмес сүйлөп аласыз, туура эмес жазып аласыз. И окшошпойт да. Качан сиз ошону просто бир айлык курска барсаңыз, ушунча жылдан бери кыйналып жүргөнүмдү ушул жактан үйрөнүп алдым го деген сыяктуу эле. Бул жакта да дал ошондой да, курстарда, марафондордо дал ошондой. Ар жактан бир жактан изденип убакыт короткондон көрө лучше определенный сумма акча төлөп батыраак үйрөнүп алган жакшы. Ошончо убакытты короткондон көрө акча короткон оңоюраак да. Анткени ошончо убактыңыз андан да кымбат турат. Ошончо акчаны аялайын деп сиз андан көп коротуп коесуз, андан көп жоготосуз да. Качан мен ошол нерсени түшүнгөндө, мен действительно обучениема акча аябай калганмын да. Курска катышып калгам постоянно. Вот это мне нужно. Я лучше сейчас заплачу, чтобы потом лучше ошону өзүм башыман өтүп, пока 2-3 жылдан кийин ошого келип, мындай падение болуп, түшүп, анан кайра көтөрүлгөндөн көрө лучше мен акча менен төлөп койгонум оңой. Лучше мен алдын ала билемин дагы, дальше кете беремин деген өзүмө чечим чыгаргам. Ошондуктан курстарга постоянно катышып турам. Эч кимде суроо жок окшойт, мындай эфирди сактап коеюн. Эртең марафондон көрүшкөнчө.